Чыгыштан батышка, батыштан чыгышка тынымсыз жүргөн поездер. Чөлдөгү темир жол станциясынын эдиге баштаган жашоочулары жыттана баштаган Казангаптын сөөгүн ары тартып, бери тартып космодромдун тосмосунан өтө албай, эне бейитке жеткирип жерге бере албай жүрүшөт. Баткендеги Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театры Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн чыгармасынын негизинде Султан Раев жазган Маң миң бир түн спектаклинин бет ачарына даярданып жатат. Спектакльге катышканда ошол спектакль чыккычакты бир чоң бир академияны бүтүргөндөй эле болосуң да. Биз ошондой бир канчалык сабак алдык, канчалык бир жогорку бир түшүнүктөргө өстүк чыгармачылыкта мынабы Султан Раевдин ошо Маң деген спектакли бул баягы Чыңгыз атабыздын, Чыңгыз Төрөкуловичтун баягы Кылым карытар бир күн деген ошонун негизинде жазылган. Философиясы өтө чоң, жолусу бандай сюрреализмди колдонуп ошонун негизинде жазган да. Аны абдан түшүнүү кыйын. Кагазда жазылган башка, аны көп режиссерлор аны аңдап билиши керек да. Ошондо гана биз бүгүнкү күндө жогорку чоң мамлекеттердин дейбизби, ошолордун маданиятына жакындай бир эмеге жете алат экенбиз да. Себеби агайдын жазган эмеси ошондой экен. Аны түшүнүп өтө түшүнүү кыйын экен. Жетип алып, сөйүктү жерге берели. Асен улуу, элге кайрылып сура. Атам кандай киши эле деп. Баары эле билишет атам кандай киши экен. Шарты ушундай. Фестивалдарга алып барып, анан жөнөкөй адамдарга, өзүбүздүн жердештерибизге дегенде, шаардын тургундарга дегенде көп жерлерде койсок, элдер ошону түшүнүп, ошо кайра келсе, бул биринчи максатына жетүү. Кийинки муунга адам баласы ошол өзүнүн бүгүнкү жашоосун, келечектеги эмне болуп, бир чуңкурга жаштарыбыз кийинки муундар түшүп кетпей, жоголуп кетпей, ким экендигин билбей калбасын үчүн алдыңкы муун ошентип жүрүп тарбия берип жүрүп өтөт экен да. Толук эме кылат. Азыркы жаштарыбыздан менимче аркым ар кандай түшүнөр, бирок мен жаштарыбыздан үмүтүм чоң. Жаштарга карап туруп, мен мисалга үмүт кылам. Неужели мындай үмүтсүз адам болбойт? Балдарды биз ошого тарбиялап өстүрүп атабыз да, ар бир адамдын өзүнүн баласын бакканда үмүтү чоң. Чолпон Эрик кызы Баткен облустук музыкалык драма театрына көркөм жетекчи болуп келгенине эми эле 2 ай болду. Буга чейин ал 7 жыл Талас облусундагы театрда иштеген. Көркөм жетекчи аймактарда эл руханий азыкка суусап турганын белгилеп, алдыда чоң максаттары, жасай турган иштери көп экенин айтат. Театр деген бул жан дүйнөнүн азыгы да. Бул жактагы адамдардын жан дүйнөсү ачка экен да. Мен ошону байкадым. Анткени, эмне себептен бул сөздү айтып атам? Анткени кино көрсөк деле, кино көрүп атсак деле, кино бүткөндөн кийин баардыгы кол чабып атышат. Концерт көрсө деле баардыгы кетпей кол чабып атат. Демек, адам ошо биздин Баткен эли ошо жан дүйнөсүн байытканга азыр даяр болуп калды да. Муктаж болуп калды. Кино көргөндө башка жактардан байкасаң кол чаппайт да, ал көрбөйт да кинодогу актерлор. А бул жакта кино бүтсө дагы жарым саат кол чаап турду. Ошондой болуп атат да. Облустук музыкалык драма театры уюшулганына 20 жыл боло элек. Башта театр жылына көрөрмандарына 1-2 спектакльди тартуулап келсе, эми жылына 10дон ашык чыгарма сахналаштырылып жатат. Айрым учурда жаңы спектакльди ийине жеткире ойнош үчүн артисттер дем алыштарда да репетицияга келген учурлары болот. Бишкектеги театрлар менен облустагы театрлар менен тең тайлашып да жада калса биз алдыда кетип баратабыз. Анткени эс албастан выходной жок иштеп атабыз да бизчи. Андан тышкары апрель айында мына агай кетип атат. Агай кеткенден кийин эле мен жана жомокто айттым го, ошону эле премьерасын кылабыз. Катар эле иштеп, жумуш токтобойт. Жомоктун премьерасы болот. Өзүбүздүн режиссерибиз дагы спектакль коет. Ошо менен 1 жыл бүтөт. Ал ортодо Жалал Абадка, Ошко, Баткен ичин гастроль менен кыдырабыз. Жада калса мен өзүм дагы бир спектакль койгонго убакыт жок. Анткени менден тышкары дагы 2 режиссер бар.
алар дагы спектакль коюп жетиш керек. Убакыт менен эсептегенде чакырылган режиссерлор менен баардыгын эсептеп убакытка бөлүп келгенде дагы мен өзүм дагы бир 2 спектакль койгонго убакыт болбой калат экен. Театрдын жетекчилиги өткөн жылы кызматкерлеринин айлык акысы көбөйгөнүн билдирди. Кымбатчылык заманда өнөр адамдары сүйгөн кесибин таштап кетпеш үчүн жана театрга жаштарды тартуу үчүн аларга дагы жакшыраак көңүл бурулушу керек дейт. 2023-түн апрелинен баштап айлыктарыбыз 100%га көтөрүлдү. Баардыгы сонун болуп калды. Баягы 6500 сом айлык алып жүргөн болсок, азыр биз 20 миңге жакын, 17 миңден өйдө ушундай айлык алып калдык. 15 миңден ылдый айлык жок да. Азыркы актерлорго кетем дебейт, жакшы шарттар түзүлүп атат, фестивалдарга барып атат. Эми азыр биздин айлык көтөрүлгөн менен кайра эле базарда баардыгы кымбаттап атпайбы? Баары эле баягы 6500гө туура келип калып атат да. Мен оюмча дагы көтөрүлсө, кадр маселеси дагы ошондон эле качып калат экен да. Мисалы Бишкекте толтура студенттер бүтүп атат дагы. Анан бул жака келгенде айлыгың аз болуп калат, өзүң жашаганыңа жетпей калып атат да. Анан балким дагы көтөрүлүп калса сонун болот, сонун болмок да. Театрда иштеген кызматкерлер арасында билимин жогорулатуу үчүн окууларга тапшырып жаткандар бар. Театрда сапат маселесине көңүл бурула баштаганы артисттерге жаңы талаптар коюла баштаган. Бүгүнкү күндө алардын көпчүлүгү жарымы десем, мисалга ушул чыгармачылык дүйнөгө документи жарабайт деген ушул эме боюнча, негиз боюнча азыр көбү окууга тапшырышты, жаштарына карабай. 68 жашта болсо дагы эле барып азыр Ошко, Бишкекке тапшырышты. Жашоо деген кызык экен, жашоо деген үмүт экен. Облустук музыкалык драма театрда 75 кызматкер болсо, анын 70%дайы жаш актер, актрисалар. Акыркы жылдары аймактагы театрга келип иштөөгө кызыктар жаш кадрларда көбөйүп жатат. Бул жерде иштегендердин 90% эл арасынан тандалып, эл арасынан чыгып келген таланттар. Анан акыркы 2-3 жылдын ичинде жогорку окуу жайды бүтүп келген мыкты актерлор, мыкты артисттер келип ушул жерде азыр эмгектенип жатат. Акыркы 2-3 жылдын ичинде ушул театрыбыздын кадр маселеси дагы өсүү тармагында десем жаңылышпайм. Мен өзүм да ушул Бишкектеги ушул искусство университетин бүтүп келип, ушул театрда бүгүнкү күндө администратор, уюштуруучу жана актер болуп эмгектенип келатам. Мындан 40 жыл мурда айылдык маданият үйү үчүн курулуп, кийин театрга берилген имаратта иштеп жаткан облустук театр жаңы, заманбап, атайын ыңгайлашкан шарттуу имаратка муктаж. Апаз Жайнаков атындагы музыкалык драма театрынын жамааты акыркы жылдары эл аралык фестивалдарга катышып, лауреат болуп, баш байгени алган учурлары да бар. Дүйнөлүк чыгармаларды сахналаштырып, чет өлкөлөргө да чыга башташты. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.